Assalamu алейкум, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, жалпы кыргызстандыктар кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге 160 миң доллар бир аз кеми бар 10 сотук жер тилкесинде жайгашкан, артындагы 3 үрүбүндө салынган 2 кабаттуу заңгыраган бышкан кирпичтен салынган сейсмопояс тумбалары урулуп, чатыры жабылып, өсүрмөлөрү сонун болуп ремонттолуп калган ушул үйдүн сатыла тургандыгын маалымдайбыз, достор. Жалпы 10 бөлмөдөн турат. Өзгөчө проекти 15ке 15. Эгерде сиздер ушундай хан сарайды салып алып жыргап жашайм деп ниет кылган болсоңуздар, даярына келе бериңиздер. Проект дагы жакшы эле экен. Өзгөртсөңүздөр болот. Жанында кошумча 2 бөлмөлүү временкасы бар. Кам кирпичтен салынган, анын жанында душ туалети дагы бар, 2 бөлмөлүү банясы менен. Андан кийин сөрү тапчаны, андан кийин бир гаражга окшогон бир бөлмөсү бар. Аны каалагандай кылып отун гана, очок гана кылып пайдалансаңыздар болот. Кошумча сарайларды дагы салам десеңиздер, места кеңири. Анткени жер 10 сотук. Аябай кеңири. Фуркаттын өзүнөн мындай жердин өзүн табуу аябай кыйын. Эми сиздерге даректерин айта турган болсом, учурда мен Ош шаарынын чыгыш тарабындагы Фуркат айылынын айлампасы барго. Ошого 50 метр жетпей, Желмаянын тушунан сол тарапка бурулгандагы мектептин алдына түшүп бара бересиздер. Мектеп бүткөн жерден сол тарапка буруласыз, 40 метрден кийин кайра оң тарапка буруласыз. Ошол жаңы басылган асфальтты кубалап, ылдый түшүп бара берсеңиздер, сатыла турган үйдүн өзүнө барасыздар. Баса достор, эгерде сиздер өзгөн тараптан же Кара Суу тараптан келе жаткан болсоңуздар, Кургойго жетпей, Мадина маркетинен дагы түз кирип, жанагы биз айткан дарекке барсаңыздар болот. 160 миң доллар деди. Бир аз кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат. Эгерде кимде ким ушундай садик саламын деп, кенен жер, кенен чоң үй издеп жаткан болсо, анда сиздерге насип кылган болсун, достор. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жолдун оң тарабында жайгашкан. Бул жактан келесиздер, көрдүңүздөрбү? Бир 200 метрдей, 300 метрдей түшүп келгениңиздерде буйруса жолдун сол тарабында кенен продается дом деп турат. 54 менен 18-97 номерлерине чалып байлансаңыздар болот. Селый подвал, достор. Селый подвал. Биринчи кабат, экинчи кабат. Насип кылган болсун. Жүрүңүздөр, биз сиздерге наркы тарабынан кире бериш жайынан толук маалыматтарды берели. Ошол жактан. Негизги кире бериш жайы тамбур, андан киресиздер, киргенде коридор, андан кийин холл, достор. Холдун кенендигин айтпай эле коеюн. 6,5 га 6,5, өтө кенен. Сиздер ушул жерден подвалга түшө турган жана экинчи кабатка чыга турган лестницанын орду. Ушул жерден каттай бересиздер. Буйруса андагын айтып өтөбүз подвал боюнча. Эми сиздерге башта айлантпай башынан түшүндүрөйүн. Ушул тамбурдан кире бериш жайынан киресиздер. Бутуңуздардын кийимдерин, ушу кийимдерди чечип жеңилдеп, оң тарапка киргенде бул жагы ашканасы. Ашканасы дагы болжол менен бир 6,5 га 4 чыгат. 2 терезеси камтылган. Күн чыгыш тарапты жана түштүк тарапты карап турат. Бул жакта болсо 2 бөлмөлүү временкасы бар, андан кийин 2 бөлмөлүү душ туалет, банясы бар. Бул сөрү тапчаны 3 очок болот. Андан кийинкиси өзүңүздөр каалагандай кылып бир бөлмө кылып пайдалансаңыздар болот. Ал кам кирпичтен салынган. Андан кийин бул жагында болсо дагы бир чакан бир бөлмө бар. Аны каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот. Анан биринчи кабатта санузел болсун десеңиздер, аны дагы уюштурсаңыздар болот. Себеби мунун экинчи кабатында санузел жайгашкан. Бул чакан бир детский комната деп койсок дагы болот. Эми ушул жерден кире бериш жерден сол тарапка бурула турган болсоңуздар, конок бөлмөсү, коноктор келгенде ушул үйдөн тосуп узата бересиздер буйруса. Кенендиги аябай кенен. Көрдүңүздөрбү? Панорамный видде жайгашкан, мына күн батышты караган 2 чоң терезеси камтылган. Бул жагы шестигранча болгондугу үчүн 3 чоң айнектин орду каралган. Плиталар басылган, мына көрүп турасыздар. Өтө сонун болуп буйруса. Машаллах, көз тийбесин, сиздерге насип кылган болсун. Асты дагы плита. Эми подвалга келе турган болсок, агайын туугандар. Подвалга келе турган болсок, түшөрүңүздөр менен кенен зал, кандай десем, подвалдын холлуна көзүңүздөр түшөт. Андан оң тарапка кире турган болсоңуздар, оң тарапта дагы буйруса кенен дагы бир бөлмө. Каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот. Цех кылсаңыздар болот, машыгуу залы кылсаңыздар болот. Кайра эле подвалга түшүп эле түз жүргөндөгү 3-чү бөлмөнү көрсөтө турган болсом, мунусу дагы өтө панорамный, кенен, сонун. Сыртка чыгып кетүүчү өзүнчө ход бар. Ал жактан дагы кирүүчү ход бар. 3 очок тапчан тарапка. Ошол эми туугандар. Эми сиздерге экинчи кабатка чыгып көрсөтөлү. Азыр оператор экөөбүз эптеп тырмышып чыгып кыйналабыз. Мен өзүм эле шыпылдап, мышыктай болуп тырмышып чыгып, экинчи кабаттан маалыматтарды берели. Кандай дейсиздер? Жүрүңүздөр. Ушинтип экинчи кабатка дагы чыгып келип калдым.
подвал, андан кийин биринчи кабат, бул экинчи кабат. Буюрса лестницанын орду дал ушул жерден болот экен. Экинчи кабатта маалыматтарды берүүнү баштадым. Анда кире бериш жайы оң тараптан баштай турган болсок, буюрса бул жерде дагы чакан детский комната боло турган бөлмө. Узун туурасы болжол менен бир 4кө 3 размериндеги чакан бөлмө. 2,83 чыгат. Анын жанында дагы бир бөлмө бар. Бул ушул күнгөй бет, өтө соонун, эртеден кечке чейин күн тие турган соонун бир бөлмө болот экен. Болжол мына ушул көчө тарапты, жанагы флаг тарапты карап турат. Бул Фуркаттын кургоюндагы желбиреп турган желек. Караңыздарчы, кандай соонун көрүнөт, Панорамный видде жайгашкан. Сесмик поезд тумбалары дагы экинчи кабатка дагы өтө соонун сапатта коюлуптур. Буюрса мына карагайлар ташталган, таштамайлар ташталып, черный потолок болгон. Кийинки бөлмөлөргө бир катарынан көрсөтө берели. Эки бөлмөнү көрсөттүк. Бул жакта болсо негизи кире бериш жайы болчу биринчи кабатта. Экинчи кабаты бул жери өзүнчө бир сонун стол-стулдарды тизип алып, айланага көз чаптырганча тамактана турган жер болот экен. Караңыздар, маңдайыңда мына ушул желек желбиреп турса, кандай сонун. Ушул жерде эс ала турган бөлмө. Балкончо, мындайча айтканда. Андан кийин сиздер бул жактан чыктыңыздар. Чыгып эле түз бул жакка келе турган болсоңуздар, мына ушул жерде санузел, душ туалеттин орду ушул жерде каралган. Анын жанында дагы бир чакан детский комната. Көп балалуулар үчүн сонун бөлмө, сонун үй болмокчу. Анын жанында дагы ушундай чакан бөлмөлөр орун алган. Жалпы ошондо экинчи кабатта 5 бөлмө экен. Балкондун үстүнө кире бериш жайдын үстүнө элестеткенде ошондо 6 бөлмө болуп эсептелинет. Биз эми 6-чысын көрсөтө элекпиз. 6-чысы мына ушул тепкичтен чыгарыңыздар менен солго бурулганда ата-энелер уктоочу бөлмө же экинчи кабаттагы зал кылып койсоңуздар дагы болот. Өзүңүздөрдүн тандооңуздарга жараша. Ата-энелер уктоочу бөлмө кыла турган болсоңуздар, кенен көчө тарабынан ошо айнектин орундуктары каралган. Айнек деле ошо 1,60, 1,80ге 1,60 чыгып калат. Буюрса кенендиги кенен. Интернет кабелдери тартылыптыр, түнкү жарыктандыруулар орун алган. Кыскасын айтканда, жолдоруңуздар асфальт, сонун ынтымактуу беш кошкон эл жашайт. Мынакей. Кайрадан туугандар, биз сиздерге биринчи кабаттан маалымат берүүнү улантабыз. Ошентип, экинчи кабатты дагы тартып түштүк туугандар. Сиздерге бардык маалыматтарды бергенге аракет кылдык. Өзүңүздөр дагы келип бир катар көрүңүздөр. Үй аябай сонун жана чоң салынган. Кааласаңыздар сайдык кылып алсаңыздар болот. Кааласаңыздар өзүңүздөр жашагыңыздар гаремде, хан сарайда жашагандай жашайсыздар. Бирок туура көп каражат кетет, бирок үйүңүздөр кенен да. Жериңиздер дагы кенен. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктап жатып, 160 миң доллар бир аз кеми бар. Бул Фуркаттын айланпасына жакын жерде жайгашкандыгын, жолдоруңуздар асфальт, интернет кабелдери тартылып, түнкү жарыктандыруулар орун алган, сос объектилердин бүт бардыгына жакын мечит, мектеп, бала бакчалар жаныңыздарда. Андыктан сонун жыргал жашоого не жетсин. Ушул үйдү алыңыздар, жашаңыздар. Шаардын ызычысынан тажап, шаардын четинен жакшы бир чоң жерге чоң үй салып жашайын дегендер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Эсине чалыңыздар. Документтер так. Ассаламу алейкум.